Саламатсыздар, урматтуу жалпы факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына жакында эле той аштарга жана жамандык, жакшылыктарга чектөө киргизилди. Мына ушул боюнча биз депутаттардын, эл өкүлдөрүнүн жана шаар тургундарынын пикирин билип көрмөкчүбүз. Урматтуу көрүүчү, сиз да өзүңүздүн пикириңизди жаза кетиңиз. Ар бир адамдын ою биз үчүн маанилүү. Айтсаң, ушул президент кол коюп, жанагы той аштарга каза болгон жерде ысырап корчулукту токтотуу максатында мыйзам долбоору кабыл алды. Азыркы учурда иштеп атат да. Анан бул канчалык деңгээлде мыйзам иштеп кете алат? Жакшы, рахмат. Бул мыйзам өзү көп жылдан бери көтөрүлүп келе аткан сөз болчу. Эми мыйзам президентибиз Садыр Нуркожоевич чечкиндүүлүк кылып мына токтом чыгарды. Эми муну ишке ашыруу бул ар бир инсандын өзүнөн келип чыгат. Себеби жоопкерчилик болуш керек. Себеби бул той аштарга ысырапкорчулук менен күрөшүүнү элибиз көптөн бери айтып келип аткан. Кээ бир айылдарда бул иштеп атат азыр. Мыйзам чыкканга чейин деле айылдар өздөрү аксакалдар, жаштар чогулуп келгиле ушундай жакшы самалдык иштерди кылайлы деп, анан өлгөн үйдө кайгы болуп атса, ал жерде аш эт жеген туура эмес. Андан көрө эгер эксан кылам дечү киши болсо, сообу ата-энесине, ошо жакындарына тийсин деген кишилер болсо, аны бир жакшы самалуу иштерге деле кылса болот. Көпүрөгө, жолго, таза суу маселесинде, же болбосо тротуар маселесинде, мына азыр жашылдандыруу боюнча башталып атат. Эми айта кетсе көп нерсе. Кээ бир окуучулар бар, мектепке бара албайт, ал кийим кечеси жок. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кышында көмүрү жок. Бул ар кандай маселе чыгат. Ошол маселелерге деле каржыла сарптаса, бул өтө чоң сооп болот. Эгер сооп алам деген ниетте кылса. Анан кээде бизде болуп атпайбы? Той ашта, өлүм жетимде мурдадан эми кылганда, жегенбизде кылышыбыз керек. Жок, эми аны токтотсок болот да. Ал той ашка барганда кичине мындай тойдуку башка. Өлүмдүкү бул эми кайгырып аткан кишиге көңүл айтканым барат ал жерде, жаназасын окуйт, ошо менен бата кылып кетет. Айсаң, ушул эл өкүлү катары бул көзөмөлдөө жагы кандай болуп калат? Мисалы, башка жерлерде да бар да, башка мамлекеттерде да бар, ошол каза болгон жерде айыппулдар каралган, 20 миңден 70 миңге чейин деп чыгып атпайбы? Анан бул кошунасынын үйүндө союп алып келсе, бул жагы кандай болуп калат? Бул эми мен ойлойм, азыр жоболор иштеп чыгылып атат. Негизинен адамдар өзү жоопкерчиликти болуш керек. Эми кошунасыныкынан же бирөөнүкүнөн бекитип алып келип жедирген ал туура эмес. Келген кишилерге деле мындай өөн учурайт. Эң негизи адамдар ушул нерсени аң сезим менен биз туюнуп мындай сезип, болду эми токтот. Бизге буйрук чыкты. Биз мындайча айтканда буйрукка итаат кылышыбыз керек да. Эми инсан деген тамагы орозо деле карматпайбызбы? Эртең менен орозду жабабыз, кечинде оозду ачып атабыз. Эч ким ачка калган жери жок. Ошол болуп аткан маселеде кептин баары нафсты кичине тыйышыбыз керек. Анан көзөмөл жагы эми бул буйрса аксакалдар сотторуна, айыл өкмөттөр, сөзсүз айыл өкмөттөргө келип түшөт, бул көбүрөөк бул маселенин көзөмөл жагы. Анан ошол жердеги айыл башчылар бар, депутаттар бар, айылдык кеңештин депутаттары, ошол жерде актив жаштарыбыз бар. Азыр жаштарыбыз мындайча айтканда ар бир маселеге кайдыгер эмес. Ошолор көзөмөлгө алып келиңиздер, муну токтотойлу. Андан көрө бир самалуу жакшы иштерге кылайлы деп. Канча жаштарыбыз азыр ушундай маселелерди чектөө кирип, өздөрүнчө көпүрө куруп атат, мектептерди оңдоп атат, класстарды оңдоп берип атат, мектептерге компьютер интерактивдүү доскалар алып берип атат. Же болбосо балдардын окуу жайга өткөн контракт балдар бар. Кээ айылдарда алар контрактын төлөй албай атат. Ата-энеси же ал контрактын төлөгөнгө, же баласы төлөгөнгө Россияга же башка жака иштегенге мажбур болуп баратат. Келгиле ошолордукун жардам берели. Келгиз, сиздин айылыңызда 5 бала окуйт окуу жайында. Алардын контрагы айтайлы 40 миңден болсо 200 миң контракт төлөш керек. Келгиле ошого жардам берели. Анан сөзсүз бир күндө келип эле бардык тамак ашты бышырып келип жеп, ошол менен кеткенде эмне пайдасы бар? Эгер бала тиги окуусун өтүп калса, жакшы окуса, эртең соо ошого барып турат го. Ал бала канча адам инсанга жардам берет? Биз ошол жагынан карашыбыз керек. Ар бир нерсенин оң жагы, терс жагы бар. Эми оң жагы пайдалуу келген нерсеге көбүрөөк барышыбыз керек. Терс жагы, эми терсти көрүп атасыздар да.
той болобу, өлүм житим болсо, алып келип туруп, кошунасына алып келип союп, жедирип койгон менен эртең ал карыз болот. Анан жеген адам кандай болот? Азыр мына тойлорго барып атат. Тойлорго барганда бирөө тойго чакырып атат десе, көбү ыраазы болуп барып атабы? Жок. План той болот экен, эми акчасын кантемин, кошумчасы бар эле, тигиндей мындай деген ар кандай ой менен барат. Анан ал жерге барып бата берип атат. Бата бергенде разы болуп бербей, ичинен кыйналып берген батанын кесебетинен мына азыр бизде канча жаштарыбыз аз эле жашап турмушу бузулуп атат. Biz мындай тереңирээк маани беришибиз керек да. Анан сөзсүз биздин ата бабаларыбыз да союп келген, жеп келген жок. Ал убакта андай болгон эмес. Ал убакта мына жакынкы эле 30-40 жылда эле биз өзүбүзгө ушул үрп адаттарыбызды, кошумчаларыбызды жедирмей, кийдирмей, ичирмей, эпте мындай көп нерселерди сырттан алып келдик дагы, өзүбүзчө бир байлар дейбизби, же бир кандайдыр бир коомдогу инсандар кошумчалар кийирип алдык үрп адаттарыбызга. Биздин үрп адаттарды мындай тереңирээк ылдыйраак караңыздар. 100 жыл илгери ушундай болгонбу? 50 жыл илгери болгонбу? Жок, андай жок эле. Андай жок эле. Эми ошол маселени азыр президент эң туура көтөрдү. Бул элдердин экономикасына дагы, элдердин жашоо шартына дагы мындай ыңгайлаштырып, мен ойлойм, береке болот, мамлекетибиз бат өнүп кетет. Мамлекет суранды, президент суранды, келгиле иретке келтирели деп. Эми ошол байыбы, чиновникпи, депутатпы, ким өткөрсө дагы мыйзам чегинде, мыйзамда кандай ушул мыйзам каралган болсо, ошого баш ийишибиз керек. Бул ар бир инсанга падышанын сөзү важип деп коет. Бул буйрук келди, эми аны аткарышыбыз керек. Бул жаман жагында эмес да, жакшы жагына болот. Эми ошол мен төлөп кое берем деген кишилерге Алла инсап берсин. Туура жол багыттасын. Ушул маселени чечкенге бай кембагал болбойт бул жерде. Азыр ойлойсуз кээде байлар эле ысырап кыла берет. Жок. Кээ бир үй бүлөлөр бар, Россияда кыйналып келип иштеп таап келген акчасын бир түндө, 3 күндө сапырып, кайра жумушка кетаткан үй бүлөлөр бар. Ошолорго мен көбүрөөк ошолор токтотконго, ушуларга бир түшүнүк болсо, анан байлар да биринчи токтотуш керек да. Колунда барды эле сапыра бербесен, кылынган эксанды акырын жашырып, мына канча мектеп интернаттарыбыз бар, карылар үйлөрү бар, же болбосо жетим жесирлер бар, акырын берип кой. Эгер ушундай эле акчаң, мүмкүнчүлүгүң бар болсо. Мен эми ойлоп кетем, бул мыйзам туура, көп талаштуу маселелер бар. Элдин ар кандай көңүлүндөгү бар. Бул маселени акырын Кудай буйруса ордуна түшөт. Рахмат. Сиз эгерде балаңыз чоң той өткөзө турган болсо, мандатыңызды тапшырууга даярсызбы? Мен эгер балам чоң тойго өткөрсө, менден акыл сурайт. Неге бизде илгеркилер мындай акылдашуу келип отуруп акылдашат дейт. Анан акылдашып туруп, балам, биздин шартыбыз мындай. Мен Кудай буйруса жакында балам үйлөйм. Анан үйлөгөндө сиздерден чыгырайын, ошондо мындай иш жүзүндө көрсөтөлү. Биз сөз менен айта берип, ушул убакытка чейин куру сөз эчтекеге жакпайт. Келиңиздер ошого токтолобуз анан Кудай буйруса. Той аштарга, жамандык жакшылыктарга чектөө киргизилди да. Буга пикириңиздер кандай, оюңуздар? Пикирибиз туура эле. Туура эле. Себеби дегенде ысырапкорчулук болуп атпайбы аябай. Той болсо деле канча мал союлуп, канча продукты кетип, өлгөндө деле ошондой болуп атпайбы. Андан көрө могу тыйып атканда биз туура эле көз караштабыз. Той аштарга чектөө киргизилди. Буга оюңуздар кандай? Оюңуздар кошулабыз. Я. Кошулабыз чектөө киргизгенге. Туура эле деп ойлойбуз биз. Себеби эмнеде? Эми чыгымдар көп болот. Карапайым элден. Ошол тууралуу. Ошолго айып пулдардын көлөмү боюнча маалыматыңыз барбы? Ал жөнүндө жооп бермекчи болосуз. Туура эле болдубу? Туура. Мен колдойм. Туура болгондо себеби эмнеде? Азыр карантинде, конечно, адамдар чогулбашы деле туура болду. Ошо деле үлгү болду окшойт, по-моему. Тойдун аз өткөргөндөрүнө. Чыгаша деле азыраак болгондору жакшы болуп калды. Чөбүрдөгө караганда. Той аштарды өткөрүү боюнча чектөө коюлду да. Пикириңиз кандай? Туура эле болдубу? Туура эле. Себеби? Себеби Туура айтпасаңыз байке. колунда бар, колунда жоктор болот. Ошонун баары кыйналып калып атышат, колунда жоктор.